Чүй облусунда жайгашкан Чүй жатак мектебинин футбол аянтчасы жаңыланды. Буга чейин аталган мектеп интернатынын эмгек жамааты УКМКнын жетекчилигине кайрылып, бүтпөй калган кичи футбол аянтчасын бүткөрүүгө 1,5 миллион сом өлчөмүндө финансылык колдоо көрсөтүүнү суранышкан. Жыйынтыгында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде тийиштүү каражат бөлүнүп берилип, кичи футбол аянтчасы толугу менен бүткөрүлдү. Бул футбол аянтча кээ бир адамдар үчүн балким жөнөкөй эле кичинекей бир иш болгондур, бирок биз үчүн бул эң чоң нерсе. Себеби менин балдарым бул жерде 24 саат, 365 күн ушул жерде. Анан булар үчүн ушул досуп детей өткөрүш үчүн аябай керектүү нерсе болду. Анан менин балдарым буга чейин да чемпиондор болуп келген, чет мамлекетте да кыргыз элинин желегин желбиреткешкен. Буюрса мына ушул аянтчадан кийин биз дагы мындан ары дагы желегин желбиреткен эң кыйын балдарды тарбиялап чыгарам деп сөз берем. Учурда аталган мектеп интернатында 180 бала билим алат. 2 жылдан бери курулушу токтоп турган футбол аянтчасында эми балдар ден соолугун чыңдашып, ээн эркин ойной алышат. Бул үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Жеңүүчү капитан командасы бизге келип койсоңор, кана куттуктайбыз. Белгилей кетсек, жаңы футбол талаасынын ачылыш аземи футболдук турнир менен коштолуп, жеңүүчү командаларга сыйлыктар тапшырылды. Айжамал Олжобай кызы, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.